Эми Ош шаарындагы эң начар абалга кептелген 11 негизги көчө жаңыланат, ал үчүн республикалык бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом бөлүнүүдө. Каражатка жалпы 24 чакырымга жакын жолду оңдоо пландалып жатат. Ага Сүйүмбаев, Атабаев, Моминов, Касымбеков, Навай сыяктуу оңдоого муктаж болгон кесилишкен көчөлөр киргизилген. 11 көчө аныкталды. 11 көчөнү ушул республикалык бюджеттен такталып 11 көчөгө акча бөлүнө турган болду. Бул көчөлөр, мисалы үчүн кандай десем, мына параллельный көчөлөр, мына Курманжан Даткага, ошондой эле мына Абдыкадыр көчөлөрүнө параллельный кеткен көчөлөр, ушул көчөлөрдү биз баягы альтернативный көчө катары буларды улантып, кеңейтип жолдорду, ошол баягы жол тыгындарын азайтуу максатында ачып атабыз. Анан бул көчөлөрдүн негизи эскилиги да жеткен, өзү дейт срок эксплуатация деп коет, ошо жол уже срогу жетип, бүтүп, уже эскирген жолдор, ушуларды жаңылайлы деп чечтик да. Аталган жолдор буга чейин бир да жолу капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Барган сайын жыл сайын жамакталып жасалган жолдор жарактан чыгып бараткан. Эми ал көчөлөр толугу менен реконструкцияланып, кеңейтилет. Шаардын жолдорун оңдоо иштери аталган 11 көчө менен чектелбейт. Мындан сырткары шаар казынасынан жолдорду оңдоо үчүн 350 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ага Юнусов, Актилек, Саргалчаев, Шамшиев көчөлөрү капиталдык оңдоодон өтөт. Көпүрөлөр курулуп атат да. Актилек микрорайонунда 5-көчөдө, 10-көчөдө, 11-көчөдө бүгүнкү күндө уже башталды. Булар эмелерин, фундамент эмелерин, бетон иштери башталды, бетон иштери куюлуп атат 3 көчөдө. 5-10, 11-көчө наркы 40 гектар менен кесилишкен жерде, өзүңүздөр билесиздер, элдер постоянно ошол элдер ызычуу болуп, нарагы бирак өтө албай 40 гектардагылар. Анан бул жактагылар биз өткөзбөйбүз деп, биздин мост кичинекей деп, тротуары жок болот деп, ушинтип ызычуу болуп жүргөн эле. Ал маселе чечилди. Эми бүгүнкү күндө мына 3 көчөгө уже эмени көпүрөнү куруп атабыз. Башталды ишти. Ал эми жалпы Ош облусунун жол инфратүзүмүн жакшыртууга өлкөнүн турукташтыруу фондунан кошумча 4 миллиард сом бөлүнүп берилди. Буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров Ош шаарына болгон сапарында жолдорду жакшыртууга басым жасаларын айткан. Анда Ош облусунун жол инфратүзүмүн жакшыртууга өлкөнүн турукташтыруу фондунан кошумча 4 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирген. Өзгөн Мырзаке Карагулжа, Ош Баткен Разаков автожолунун Ноокат Кызыл Кыя бөлүгү жана Ош Кара Суу автожолу оңдолмокчу. Каражат Ош облусунун аймагындагы 3 негизги стратегиялык жолдорду оңдоого жумшалат. Алар Өзгөн Мырзаке Карагулжа, Ош Баткен Разаков автожолунун Ноокат Кызыл Кыя бөлүгү жана Ош Кара Суу автожолу. Аталган жолдордун дээрлик эскилиги жетип, оңдоо талабы буга чейин бир канча жолу айтылып келген. Анда жалпы 71 чакырымга жакын жол капиталдык оңдоодон өтөт. Ош Баткен Разаков 28 километр, Мырзаке Карагулжа алайык 34 километр, Ош Кара Суу жолуна 9,5 километр жолго ушул эме каралып атат. Андан сырткары биздин капиталдык салымдар беренесинен жалпы 263 километр бар. Азыркы бүгүнкү күндөгү планда титулдуу списокто 35,5 километр. Бардыгы 298,5 километр жол асфальтлаш керек. Мурда переходящий объектилерин баарына болуп. Бирок дагы жаңы объекттер кошулуп, мындан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Мындан сырткары облус аймагында дагы 227 чакырым жолду оңдоо пландалган. Ал эми быйылкы жылы республика боюнча Бишкек-Нарын Тургарт, Бишкек-Кант жолун капиталдык оңдоодон өткөрүлөрү белгиленген. Алмагүл Эркебай кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.